Каракол аэропортунан кийин башка аймактарда да аэропорттор салына баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Каракол аэропорту жаңы салынып жатат. Иш кызуу жүрүүдө. Кудай буйруса, июнь айында ишке кирилет. Эл аралык аэропорт болот. Бул аэропорт Бүтөр менен Нарын, Казарман, Кербен, Чаткал, Талас аэропорттору оңдоодон өтөт. Ички аба каттамдарда активдүү учурабыз. Аларды аткарууга жакында 2 учак келет деп билдирген соц тармактагы баракчасына. Эскерте кетсек, бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев дагы 2022 жылдын 17 декабрында соц тармак аркылуу Каракол аэропортун калыбына келтирүү иштери аткарылып жатканын белгилеп, объект 2023 жылы пайдаланууга берилерин айткан. Анда аэропортту калыбына келтирүү боюнча тынымсыз иштер жүрүп жатат. Ошондой эле эл аралык стандарттарга жооп бере турган жаңы аэровокзал курулууда. Учуп конуу тилкеси 400 метрге узартылат. Демек, чоң учактарды кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп жазган. В Бишкеке грядет самая холодная зима в истории. Синоптики прогнозируют аномальный холод в Кыргызстане. 9 январь Чүй облусунун каптаган коюу кара туманды жай тургундар тартып алган видео социалдык тармактарда жайылууда. Андагы видеодон мынчалык коюу туман, күндүн бетин жабат азыр деген сөздөрдү угууга болот. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 9-10 январларда жана 11 январда түнкүсүн турук саба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жааш, зымдарга жана бактарга суу кар жаашы, жолдор тайгак тоңголок болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге жетиши күтүлөт деп билдиришкен. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12-13 январларда абанын температурасы республиканын айрым аймактарында -33-38 градуска чейин суук болушу күтүлөрүн эскерткен. Мындай аномалдуу суук аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатары айтылбаса да көпчүлүккө белгилүү эмеспи. Окуучулардын кышкы каникулу узартылды деп билдирди Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов соц тармактарда баракчасында. Каникул 15 январда аяктап, окуучулар 16 январдан тарта мектепке барышат. Мурдараак Эпид кырдаалга жана аномалдуу суукка байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлиги Билим берүү министрлигине каникулду бир жумага узартууну сунуштаган. Окуучулардын каникулу 30 декабрда башталып, 11 январда аяктамак. Синоптиктердин маалыматына караганда 11 январдан тарта Кыргызстанда аномалдуу суук болушу күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин Facebookка жазган пикри көпчүлүктүн бүйүрүн кызытууда. Анда биз көп кичилерди кечирүүгө тийишпиз. Дээрлик бүт баарын. Биз да башкалардай эле жөн жай бир инсанбыз. А эмнеге кечире албайсың? Сен эмне Кудайдан да бийик болуп кеттиңби кечирбегидей? Сен эмес, атүгүл Кудай кечирип атпайбы? Кимсиң деги сен? Сен болгону 8 миллиард адамдын ичинен бирөөсүң. Алың ушул. Кудайдан да бийик, Кудайдан да мыкты болуп кетпейсиң да. Күндөрдүн бир күнүндө жөн эле бир көптүн бири болуп, жөн эле адам болуп о дүйнөгө узап, бул опасыз дүйнөнү таштап кете беребиз деген билдирүү калтырган. Ага улай эле соц тармактын айрым бир колдонуучулары УКМК башчысынын бул постун колдоого алып, өз ойлорун кошумчалап жатканын көрүүгө болот. Маселен, Камчыбек Ташиевдин бул постун бөлүшү менен Муаммар Каддафи өлкөсүн гүлдөтүп жатканда 3-чү күчтөр пайдаланып кетти. Балким эли катуу турганда сактап калат беле. Кыскасы айтарым, эч кандай чагымчыл күчтөргө сатылбай, эки досту колдоп, ынтымакта болсок, бизди эч ким жеңе албайт деген билдирүүсүн калтыргандар да жок эмес.